Өскөмен Ош шаарында Кыргыз-Кытай жармакеси ачылды. Жармакени өткөрүү үчүн Ош шаарына Кытай Республикасынын бир катар расмий өкүлдөрү келишти. Ошондой эле жармакеде Кытай эл аралык өкүлдөрүнүн 132 соодагери жана 72 компания өзүнүн продукцияларын көрсөтүшмөктө. Көргөзмө жармакени өкмөттүн Ош облусундагы ыйгарым укуктун өкүлү Сооронбай Жээнбеков расмий түрдө ачып берди. Бүгүнкү көргөзмө жармакенин негизги максаты облусубузда соода экономикалык, илимий техникалык жана маданий достук мамилелери мындан ары бекемдөө, тышкы жана ички инвестиция тартуу менен бирге экспорттук мүмкүнчүлүктөргө жол ачуу жана жаңы жумуш орундарды түзүү. Ошондой эле Синжиян уйгур автономия районунун эл курултай жетекчисинин орун басары Оргул Жапар кызы Кыргыз Республикасынын өкмөтү тарабынан түзүлгөн мүмкүнчүлүктөр үчүн ыраазычылык билдирип өттү. Жеке ишкерлерди куттуктоо үчүн эл аралык достукту бекемдөө максатында өткөрүлгөн бул жыйынга жогорку даражадагы көңүл бурулгандыгы үчүн өкмөттүн өкүлдөрүнө ыраазычылык билдирем. Ойлоймун өз ара кызматташтыктар узак созулат деп. Жармакеде айыл тургундарынын иштеп чыккан бир нече жаңы техникалар да тартууланды. Жармаке катышуучулары бул продукцияларды айыл чарба дыйканчылыгында ыңгайлуу болушун айтышты. Өткөн жылы да ушул мезгилдерде Кытай эл республикасынан келип бир топ ярмаркалар өткөндөн кийин биздин дыйкандарыбыз, фермерлерибиз бир топ техникаларды алышканга жетишти да. Бир топ мини секторду курганга жетишти. Мына быйыл дагы ушул ярмарка уюшулуп атат. Мына биз азыр Аралан районунан өтө көп адамдар келди, кызыккандар көп. Себеби ушул моменттен пайдаланып, ушу жакшынакай техника, болбосо алган техникасына запчас, же болбосо жакшы үрөндүн, сапаттуу үрөндүн эмелерин алып калайлы деген максатта келдик. Жармакенин расмий түрү бүткүчө чогулгандар Кытайдан алып келинген түрдүү продукциялар менен таанышып башташты. Тамы жакшы экен, тамы, Тамы жакшы. Параттын журтунун өргү. Жармакеде кышкы баш кийимдерди көргөзүү үчүн келген уйгур соодагери Ошко биринчи жолу келгенин айтты. Ал мындан ары да соода саттык алакаларын улантуу ниети бар экенин белгилеп өттү. Бул жерге соода саттык абалын билүү максатында келгенбиз. Оштун чөйрөсү мага жакты. Мындан ары да Ош облусу менен өз ара соода саттык алакаларын улантуу максатындабыз. Жакшы бир амкарлашып, соода кылышып өтөбүз ба? Ош облусунда 3-чү жолу өткөрүлгөн эл аралык жармаке 16-августка чейин өткөрүлмөкчү. Улуккан Сундук кызы Илхам Ибрагимов, Ынтымак. Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин 10-бөлүм башкармалыгынын түштүк бөлүмүнүн кызматкерлери 2013-жылдын январь айынан баштап бүгүнкү күнгө чейин республикабызда түштүк аймагында Ош, Жалал-Абад, Баткен облустары жана Ош шаарында улуттар аралык жаңжалдарга, чыр-чатактарга, касташууларга жол бербөө максатында ар түрдүү улуттар жашаган жерлерде 7 чоң жыйындарды өткөрүшкөн. 4 бөлүм бар. Биринчи бөлүм это предупреждение терроризм боюнча, экинчи экстремизм менен каршы күрөшүп атабыз. Нелегальный миграция деген. Ондан тышкары жалпы эле акыркы убакта мына межэтнический ушу улуттар аралык чыр-чатактарга каршы күрөшүү отдел бөлүм бар. Ошол тыгыз азыр эл менен иштеп атат. Действительно, азыр мына өзүңүздөр прекрасно жакшы билесиздер, мына агымдар күчөп атат. Действительно, мына айтып кетсек, Хизбут Тахрир күчөп атат. Ondan тышкары мына салафизм дейбиз. Салафизм деген тиги неме уюм күчөп атат. Ondan тышкары мына таблиг жамааттары уюмдары көп. Тиги орусча айтканда течениялар ушулар көбөйүп кетип, действительно буга действительно отслеживать эткени аябай оор болуп атат. Ну, ошого каршы башкармалык менен тыгыз мына областтар менен Жалал-Абад, Ош, Баткен, Борот, Ош тыгыз иштер жүрүп атат. Биз жеткен жакшы жыйынтыгы бар иштин баарынча. Ар түрдүү улуттардын өкүлдөрү жашаган кыргыз жергебизде улуттар ортосунда жаңжалдарга жол бербөө үчүн Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин 10-бөлүм башкармалыгынын түштүк бөлүмүнүн кызматкерлери эл менен тыгыз иш алып бара жатканын айтат. Акыркы 2 күн аралыгында жаан-чачын көптүгүнө байланыштуу Ош шаарында ичүүчү суу адаттагыдай эле токтотулган. Адистердин айтымында шаарга суу Ак Буура дарыясынан берилгендиктен аба ырайынын өзгөргөндүгүнө байланыштуу ылайка суу түтүктөрдү жараксыз абалга алып келиши мүмкүн. Биз шаарга ушул ылай сууну беренге мүмкүнчүлүгүбүз болбойт. Ошон үчүн биз сууну шаарга бербейбиз, баягы ылай сууну. Ошон үчүн кечээ аябай 44 миң
миллиграмм ушундай мутность келди. Бул деген сөз ушу биздин шаарыбызга биринчи жолу эң көп ушундай ылайыкка суу келди айтсак болот. Себеби ушул сооружение бир 20-30 жылдан бери иштеп аткан болсо, ошол биринчи жолу аябай көп суу келди. Буга чейин бир 10-15 миңге чакан миллиграмм келчү. Ошон үчүн биз сууну шаарга токтоттук. Кече саат 7:45-те токтотконбуз кеч күнү. Бирок эми калдык суулар келе берип 9-10 чейин келди. Бирок мына таң атышча ушу саат 8-9 чейин мына сууну бере алганыбыз элек. Азыр сууну озгорлон бере баштадык. Шаардык суу чарба ишканасынын айтуусуна, эгер жаан-чачын болбосо, бүгүн кечинде шаарга суу берилүүсү пландаштырылган. Эки миң 11 жылдагы Ош аэропортунда болгон кырсыктагы куткаруучуларга арадан 2 жыл өтсө дагы өкмөт тарабынан эч кандай ыраазычылыктар берилген эмес. Куткаруучулардын айтымында акча каражат берилбесе да жок дегенде ыраазычылык кагаздары берилсе, жаш куткаруучуларга стимул болмок дешет. Мен бир гана неме кылганым, ушул бүткүл дүйнөлүк комиссия келип, ушуну расследование жүргүзүп, азырдан сот бүт элек, бирок ошонун чечиминде заключениясында жазылган 13-пунктта ушул аэропорттун службасы жакшы иштеди. 2 неделянын ичинде өкмөткө суранган сыйлап койсун, карап койсун деп. Бирок эми бизге андай өкмөттөн болгон жок. Эми Масалиевден, берки депутат Арзыбат, дагы өзүнүн профсоюздан биздин директорлор 5.000 сом грамоталар берилди. Касымбек Акимов бул дубалдагы иленген досканы күнүнө 1 ирет карап өтөт. Анда 2011 жылы 28 декабрда Ту-134 учагы Ош аэропортуна конордо кырсыкка кабылгандагы сүрөттөр коюлган. Ал бул күндөгү болгон окуяны төмөндөгүчө эскерет. Ошо күнү катуу туман болгон. Биз бул жерден чыкканда учак аңтарылып, бери карай мына жерде 500 метр бизге жакын жерге сүрүлүп келген. Биздин балдар ар дайым ушундай убакта даяр турушат. Ошондуктан биз 2 мүнөттүн ичинде 15 секунд эле жетебиз деп примерно. Бул жерде машина жүрүп турган, неме болуп турган. 2 мүнөт ичине чейин биз ошол өрттү өчүргөнбүз. Себеби ошол Кудайдын неме бергени ушул жерге аңтарылып, бери карап бизге жакын келип калганы болгон. Туман болгонуна байланыштуу учкуч конуу тилкесин жакшы көрбөй калган. Каттуу ылдамдык менен конууга келаткан учактын оң канаты жерге тийгенде, учак сол канат жакка оорлук кылып, оодарылып, куйругу жерге тийип, алда күйүп кеткен. Жумшак жерден сүрүлүп барып, учак 50-60 метрден кийин токтойт. Учак аңтарылган учурда адамдардын баары белинен илинип калган. Арасында жаш балдар да болгон. Куткаруучулардын айтымында аэропорттун өзүнүн өрт өчүрүүчү кызматы бар. Күн сайын нөмөткө 4 өчүрүүчү машина жана 38 кызматкер чыгат. Эреже боюнча ар бир учак аэропортко конооруна 10 мүнөт калганда машиналар жүргүзүлүп турат. Ошол күнү алар учактын 2 ирет айлангандыгынан улам даяр туруп калганын айтышат. 2 мүнөткө жетпестен барып, өрттү өчүргөнбүз. Анан 7 мүнөттүн ичинде бардык ошол 82 пассажирлерди бардыгын тирик алып чыкканбыз. Өрт өчүрүүчүлөр болсо ошол күндөгү өздөрүнүн өмүрүн тобокелге салгандыгын айтып эскеришет. Ошол күндөр бизде коркунуч болгон, обязательно коркунуч болот да андай. Катастрофа ушунча жылдан бери болгон эмес. Кудайга шүгүр, бардык пассажирлер аман эсен калды. Ошол бизге эң утуш болду. Ошондуктан дайыма ошо биз учактар конуп учуп турганда даярдыкта турабыз. Ошол күндөрү биз ошол бардык ушул состав менен, сменабыз менен, биздин ушул начальнигибиз Акимович Касым ака менен ушул биргеликте ушул элдерди куткарууга дайым даяр турганбыз. Бүгүнкү күндө Ош аэропортунун 50ге жакын куткаруучу топтор нөмөткө турушат. Алар баштарынан өткөргөн бул оор күндөрдү эч качан унутпаарын айтышат. Ошол күндөн соң жамаат тарабынан жаңы технологиялык өрт өчүрүүчү унаалар алынган. Мындагы эмгектенген адистер болсо бул унаалардын бар болушун гана тилешет. Ал эми куткаруучулар болсо айына 1 ирет окутууларды өткөрүп келишет. Алардын 2011 жылдагы болуп өткөн кырсыктагы эмгектери үчүн арадан 2 жыл өтсө да эч кандай сыйлыктар берилбегендигин эстеп наразы болушат. Зыйнат Турдубекова, Надырбек Боронбаев, Ынтымак.
1, 2, 3, 4. Ош шаарынын Борбордук майданында эгемендүүлүк күнүнө карата сахналаштырылган иш-чарага даярдык иштери башталды. Майрамга 1000ге жакын студенттер катышат. Жалпы майрамга режиссер катары кызмат кылып келе жаткан Адис бул жылы майрамды былтыркы жылга салыштырмалуу өзгөчө өткөзүүнү пландаган. Майрамыбыз 2 бөлүктөн турат. Биринчиси ошол бир 15 мүнөттүк театралдаштырган оюн зоок болот. Мында тарыхый каармандар менен Манас, Барсбек, Тилеке Баатырдан ушулардан көрүнүш беребиз. Майрамдын ачылышы. Андан кийин кичинде ошол эмгекчилердин парады кетет. Мында бүт орто жана жогорку окуу жайлар, шаардагы мекеме уюмдар, муниципалдык ишканалар ушулардын бардыгы катышкан. Ар бирине өзгөчө бөлүнүп берген нерселерибиз бар, жакшы. Анан ошол Кудай буйруса 25-не чейин ар бир парадтагы коробкалар кандай өтөт, ошолорду бардыгын биз тактап, ошо хронометражын чыгарып, эме кылып беребиз. Ошону менен бирге режиссердун айтымында 31-август күнү өтүүчү бул иш-чара аягында бардык кабылуучулар заманбап флешмобко катыша алышат. Ош шаарында балдарга кайрымдуулук акциясы жүрүп жатат. Акция демилгеси журналист Ыдырыс Исаков тарабынан көтөрүлгөн. Негизги максаты аз камсыз болгон үй бүлө балдарына материалдык колдоо көрсөтүү болуп саналат. Азыр ушул шаардагы мындай колунда бар адамдарды, мындай бир өзүнөн башкаларга мындай бир кайдыгер карабаган адамдарга жолугуп туруп, ошолордон бир акча өндүрүп дегендей каражат өндүрүп, ошолордун каражатты ошол балдарга жумшасак деп атабыз да. Ыдырыс Исаковдун бул жардам иретиндеги акциясын шаардык жаштар комитети колдоого алган. Алар тарабынан шаардагы мекеме ишканалардан көмөктөшүүгө чакырылган. Биз даярбыз кызматташканга. Өзүбүздүн ошол биздин иштешкен өнүктүрүш ишкана мекеме ишканалар бар. Ошол эгерде чогуу көтөрсөк, биз мен ойлойм жакшы эле бир жыйынтыкка жетишебиз да. Кайрымдуулук акциясынын алгачкы күнү эле шаардык кеңештин депутаттары тарабынан колдоолор келе баштады. Атап айтканда Шайлообек Атазов алгачкылардан болуп, 10 баланын китеп кабын алып берүүгө жардам кылган. Эли мен дагы шаардын депутаты катары 10 балага сумкаларын жардам берейин. Рахмат, чоң рахмат. Өтө жакшы болот эле алар. Себеби алар биздин келечегибиз. Ушудан азыр бүгүн 10ду салыштырып берсеңиз, ушудан алып кетебиз. Акцияны уюштуруучулары сатып алган 10 китеп баштыгын шаардагы жатаканалардын бирине алып барышты. Аз каттоосу жок, жумушу жок отурган үй бүлөлөрдүн балдарына деп арнап атабыз. Анан андай үй бүлөлөр эми Ош шаарында өтө көп экен. Азыр эми этап менен кылып туруп, ошо баштап сиздерден баштап атабыз. Мындан кийинкисинде эми башка жатаканаларга дагы өтөбүз деген ойдобуз да. Эми жатакана тургундары болсо, акция уюштуруучуларына ыраазычылык билдирип өтүштү. Уюштуруучулардын айтымында акциянын алгачкы күнү эле 60га жакын балага китеп баштык алып берүүгө жардам келген. Алардын айтымында эгерде күнүнө колунда бар адамдар ушундай жардамдарды көрсөтсө, бир жуманын ичинде 600га жакын баланы китеп баштык менен камсыздоого мүмкүнчүлүк түзүлөт. Акцияга кайдыгер карабаган жарандар төмөнкү дареге кайрылып, өз салымдарын кошсо болот. 032 22 2 01 76 0778 89 46 00. Зинат Турдубекова, Надырбек Барабаев, Ынтымак. Кандай ийгиликке жете алдыңыз? Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын маалыматы боюнча бүгүн Америка доллары 48 сом 87 тыйынды түздү. Евро 64 сом 99 тыйын. Россия рублі 1 сом 47 тыйын, Өзбек сумы 2 тыйын. Тажик самонеси 10 сом 27 тыйын. Кыргыз гидрометтин билдирүүсү боюнча 15 августта дээрлик жаан-чачын күтүлбөйт. Түндүк батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден. Абанын температурасы Баткен областында түнкүсүн 10-15 градус, күндүз 23-28. Ош областында түнкүсүн 14-19, күндүз 26-31 градус. Жалал Абад областында дагы түнкүсүн 14-19, күндүз 26-31. Нарын областында түнкүсүн 7-12, күндүз 18-23. Талас областында түнкүсүн 10-15, күндүз 23-28 градус. Ысык Көл областында түнкүсүн 9-14, күндүз 18-23. Чүй областында түнкүсүн 12-17, күндүз 26-31 градус.
Бишкекте 15 августта жаан-чачын күтүлбөйт. Түндүк батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы 4-9 метр секундасына. Абанын температурасы түнкүсүн 15-17 градус, күндүз 29-31 градус болот. Ошто 15 августта жаан-чачын күтүлбөйт. Түндүк батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы 4-9 метр секундасына. Абанын температурасы түнкүсүн 14-16 градус, күндүз 29-31 градуска чейин ысыйт.